Биринчи жолу Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында толук метраждуу тарыхый көркөм фильм тартылып өттү. Фильмди жаратууга 3 жыл убакыт кеткен. 100дөн ашык адам эмгектенген. Кыргыздын тарыхын чагылдырган тасма жакын арада көрүүчүлөрдүн сынына коюлат. Теңир жалгасын сени, Курманжан. Биз мисалы коллега катары баалыбыз күйүп бышып коркуп аттык, чынын айтайлык, коркуп аттык. Коркуп атканыбыз биринчиден Садык Сернияс фильми дебют, биринчи фильми. Чу дегенде чоң тарыхый фильм, чу дегенде чоң бир маанилүү, кандайдыр темасы күчтүү, азыркы урпактары да бар, тинде мамдай тарыхчылар кандай каалат. Барлык жанын коркуп аттык, бирок буюрса жакшы фильм болду. Биз ушу колдойбуз, сүйүнүп атабыз, анткени бул жалпы кыргыз кинонун жеңиши деп ойлойм. Курманжан Датка кыргыз элинин чыгаан кызы. 19-кылымдын көрүнүктүү мамлекеттик жана аскердик ишмери. Эл үчүн уулунун өмүрүн аяган эмес. Алай ханышасы Курманжан Датканын өмүр баянын, басып өткөн жолун дал ошол мезгилдегидей экрандаштыруу кино жаратуучулардын башкы максаты болгон. Бул Курманжан Датка баяны, история өзү мындан бизде 200 жыл мурун болгон да. Ошол 200 жыл мурунку кыргыздын каада салтын, жашоо тиричилигин ошол шартты көрсөткөн бул өзүнчө кыйынчылык туудурат. Аны эми ошол убактагы жана жогоруда айтып кеткен баарын көрсөтүп чагылдырыш үчүн ошол эле декорациялар, ошол эле костюмдар, ошол турмуш тиричилик буюмдарын баарын таап чагылдырыш чындап эле баягы акчаны үнөмдөшкө туура келди да. Бизде мисалы эң чоң массовкалар катышкан, күнүнө 800гө жакын киши катышып атты. Мисалы ошондой жерде сценарий боюнча андан да көп киши катыш керек болчу да. Тасманын жүрүшүнө көз чаптырсак, актерлордун ойногон чеберчилиги бийик деңгээлде экени көрүнүп турат. Картина, декорация, үн коштоо жасалгалары заманбап талабына ыңгайлашкан. Чет элдик атайын техникалар алынган. Айрым сценалар коңшу мамлекеттен алынып келинген тирүү жолборс менен коштолот. Съемканы тартуучунда биртөө эле оор биз мурда кийин сталкиваться этпеген жагдайлар болот. Ошол эле мисалы тигирди алып келип тарткан убакта биз билебиз, бул Москвадан алып келдик. Жалпы чыгым 1 миллион сомду түздү да. Анан орустар бул тигирди Шакира деп коет экен. Бул тигирди жылкынын эти менен багышат экен. Ал эми бизде тоодо тегерекчикенин баарын эле жылкы жүрөт да. Ошол себептен ошол дрессировщиктер үйрөтүүчүлөрдүн айтканы боюнча ошол тартуу учурунда 2 километрден ашык жерден баштап бүт жандыктардын баарын кой, уй, жылкыдан баштап бүт тазалап туруп, андан кийин тартышка туура келди. Албетте, заманбап талабына жооп берген кинокартина татыктуу бюджетти талап кылат. Курманжан Датка фильмине бөлүнгөн каражат 70 миллион сомду түздү. Бул сумма канчалык деңгээлде көп же аз, аны адистер айтса. Мен фильм башталарда каршы чыккам. Фильмге ушу 40 миллион болчу анда. 40 миллион, аны 30 миллион бербеди. Мен айткам, бул фильмге тартуу эмени Курманжан Датка тартуу мүмкүн эмес. Бирок ошого карабастан Садык Сернияс бул эрдик кылды да. Өзүнүн баягы организатордук кандайдыр таланты менен бир өзүнүн каражатын да кошту. Өзүнүн баягы туугандары, жолдоштору, коллегалары барлыгы мындайча айтканда бул фильм ашар менен бүттү. Ошол эле казактар ушу Курманжан Даткага окшогон баягы жанры боюнча деңгээли боюнча деп айтсак башкача болуп калат, бирок жанры боюнча ушундай фильмдер казактардын «Миң баласы» 13 миллион долларга тартылган. Жанагы «Кочевники» болсо 40 миллион долларга тартылган. Орустардын жана «Монгол» деген Бодровдук болсо 20 миллион доллардан ашка тартылган да. Ошол себептен эгерде мындай кененирээк дүйнөлүк масштабта ала турган болсок, бул аябагында эле аз акча болот. Биз ойлойбуз, биздин тарткан фильмибиз ал деңгээлдерден кем эмес. Алардын деңгээлинен. Эл аралык деңгээлде тартылды. Бекеринен Монреал деген андан абройлуу А группасындагы фестиваль кабыл алып отурган жок. Эгерде начар фильм болсо, андай фестиваль кабыл алмак түгүл карап да койбойт. Баарынан кызыгы биз Монреалга
даяр эмес версиясын жөнөткөнбүз. Жазып туруп биздики даяр эмес деген версияны карап көрүп, ошо фильмдин потенциалына ишенип атса, эл аралык деңгээлде тартылды деген сөз. Арбаңыз эне. Каскайрек ишип. Кинди кан тамган жериңди, кандаш элиңди таштап кетип баратасың. Чоң акча, чоң көйгөй. Мамлекет тарабынан фильмге де бөлүнгөн 70 миллион сом каражат көпчүлүктү бушайман кылып, таттуу уйкусун бузду көрүнөт. Анткени коомчулукта фильмдин режиссеру Садык Шернияз каражаттын жарымын сол чөнтөгүнө салып алды деген сөздөр да айтылып келген. Түшүнүп коюңуздар, менин өзүмдүн оокатым жетиштүү ошол маселе боюнча. Андан башканы ойлогонго убакыт да жок. Андан башканы чечкенге убакыт да жок. Ошондуктан фильмдин директору болот, фильмдин директорунун орун басары болот, башка көптөгөн кызмат болот. Мага ошолор чечет бардыгын. Анан тыйынга эч кандай тиешем жок деп мен ишенимдүү айта алам да. Тескерисинче мүмкүн Айтыш коомдук фондунан биз жардам бердик. Баш аягы 5 миллион сомго жакын жардам бердик. Фильмдин тартылышы туурасында айтылган дооматтар канчалык деңгээлде жүйөлүү жана негиздүү аны убакыт көрсөтөт. Эң башкысы коомчулукка, өзгөчө жаштарга таасир берүүчү, патриоттулук сезимин ойготуучу руханий азык болсо гана, ошондо фильм өз максатына жетти десек болот. Кино чыга электе жакшы болду, жаман болду деп айтууга болбойт. Экран көрсөтөт дейт бизде. 31 августта эл көрөт. Анан элдин баасын уга баштайбыз, кандай тартылганын. Тасма ушул жылдын 31 августунан тарта көрсөтүлө баштайт. Аны менен бирге Курманжандатка Монреал кинофестивалында Орто Азиядагы жалгыз тарыхый фильм катары катышат. Аппали! Колуңдан аке, колуңдан! Бу Нияз акем андан калышпайт да.